Так, саламатсыңарбы? Урматтуу бүгүнкү сабактын катышуучулары. Анда мен бүгүнкү сабак экинчи сабак болмокчу. Биз өткөн сабакта ошол кыргыздын ата тектери мындан 20.000 жыл мурун, 15.000 жыл мурун кайсы жактарда жашагандыгы жөнүндө бир кыскача маалымат берип кеткен болчу. Бүгүнкү күнү биз ошоно эле ошодон нары уласак, биз өткөн сабакта ушул айттык, Борбордук Азиядан ушул кыргыздардын ата тектери бир мындан 5.000 жыл мурун ушул Аму дарыясы менен Сыр дарыясынын боюнда жашаптыр деп. Ошол боюнча ушул менин колумда могу Кыргыз эл санжырасы Төлөк Төлөкан уулунун китеби. Ушул китепте бир топ кызыктуу маалыматтар бар да. Бул кыргыз тарыхы үчүн өтө маанилүү, баалуу маалыматтарды камтыган Кыргызия зар заман деген китептеги жазылган тарыхый жагдайлар бүгүнкү популяциялык генетика, палеогенетика илимдери менен тастыкталып жатат. Мисалы айтканда, Кыргызия зар заман китебиндеги кыргыз элинин таралышы жөнүндөгү уламышы археология жана палеогенетика илимине төп келгендиги албетте илимди түшүнгөндөрдү таң калтырбай койбойт. Мисалы кыргыздардын ата тектери Топон суудан кийинки доордо Аму дарыясы жана Сыр дарыясынын боюнда жашагандыгы жөнүндө жана ушул аймактан жылкы малын үйрөткөндүгү жөнүндө маалыматтар берилет. Чындыгында эле бүгүнкү археологиянын маалыматына караганда, эң биринчи атты жана уйду колго багуу өйдөңкү неолит доорунда жана андан кийин ушул маданий аймактан башталат. Буга негизги далил болуп Самарканд стоянкасы эсептелет да. Маселен, биз жаңы эле айтып өттүк, ушул кыргыздар ушул китепте Төлөк Төрөкан уулунун китебинде кыргыздын байыркы санжырасында ошол убактарда кыргыздардын ата тектери Аму дарыясы менен Сыр дарыясынын боюнда жашаган деп маалымат берип атпайбы? Ошол маалымат бүгүнкү күндө ушул археологиянын дагы палеогенетиканын дагы маалыматына туура келип атат да. Могу дүйнөлүк ушул археология илиминин маалыматы. Мисалга айтканда, ушу Самарканд стоянкасы деген бар. Бул ошол азыркы Самаркандтын шаарынын жанында, мына ошол жерде, ушул маалда, ушул биз айтып аткан маалда, ушул Аму дарыя, Сыр дарыянын боюнда биздин ата тектер жашагандыгы жөнүндө маалыматтар, археологиялык маалыматтар бар да. Анан дагы эмне кызык маалымат, бул жерде кыргыздардын болжолдуу 70% эркектерине тийиштүү жанагы R1A1A гаплотипинин могул Z93 деген снипи, бул субклады, окумуштуулардын болжолу боюнча Аму дарыясынын аймагында жашаган эркек адамда мындан 5.5 жыл мурун пайда болгон деген далилдер болуп атат да. Анан кийин дагы бир кызык маалыматтар. Кыргыздардын түп атасы болгон илгери ушул эки аймак болот да. Бул ушул Борбордук Азиянын ушул Аму дарыя менен Сыр дарыянын боюндагы аймакты
Туран деп атаганда, ал эми анын түштүгүндөгү аймакты эмне деп атаган? Иран деп атаган да. Ошо кыргыздардын түп атасы болгон Турандын бир уулу алгачкы от жагуу ыкмасын үйрөнүп, ошол учурдагы элдерге кеңири жайылтканы үчүн атын Түтөк койгондугу баяндалат. Биз өткөн сабакта айтканбыз, ушу Түтөк кыргыздардын түп атасы деп. Түтөк байыркы гректердин мифологиясында Прометей аттуу жарым кудай Титан катары элдерге от алып келип ачарчылыктан сактап калган каарман катары жана эң кызыктуусу скифтердин ханы катары баяндалат. Чындыгында эле биз мындан кийин ошол скифтер жөнүндө дагы сабактар болот. Биз кыргыздар ошол скифтердин тикелей урпактары болобуз да. Анан ошол жөнүндө скифтердин башчысы, ошолордун падышасы Прометей деп атап атат да. Бул гректердин мифологиясында. Түтөк деген сөз бекеринен калган эмес да. Анткени себеби ошол Түтөк бабабыз жанагы жыгачтан эметип сүрүп от чыгарганды элге үйрөткөн бул биринчи киши болуп атат да. Бул киши жөнүндө гректердин мифологиясында Прометей деген дагы бар да. Бул Түтөктүн мындай айтканда аналогиясы ошо гректерде дагы сакталып калган. Бул аты Прометей деп аталат да. Анан кызык дагы бир жери бар. Түтөк, могу орусча мен эмеден алдым, бул Википедиядан да. Его имя также могло возникнуть в греческом языке из-за неправильного прочтения санскритского слова праманта дейт да. Праманта, то есть палочка для добывания огня деп айтып атат да. Палочка для добывания огня. То есть ол изобрел палочку деп атат да. То есть жанагы мен айткандай жыгачты, от жасаган жыгачты мына ушул кыргыздын бабасы болгон, түп атасы болгон Түтөк ушуну ойлоп тапкан экен да. Мына ошол жөнүндө бул байыркы гректерде бул миф болуп дагы Зевстин бир тууганы болуп дагы айтылып жүрөт да. Бул биздин ошол Түтөк атабыздын байыркы кыргыздардын атасы ушул отту чыгарган деп атат да. Анан ошол Түтөктүн жалгыз уулу Ыстам болгону айтылат. Ыстам болгону аты Ыстам деп аталып калганын себеби ал Түтөктүн бир тууганы Түрктүн балдарынан айырмаланып таштан там салганы баяндалат. Там салгандыктан аны Ыстам атаганын баяндайт. Жана ошол Ыстамдын балдары Аму дарыясынын боюнан Түрктүн балдары менен келише албай Эдилге деген бул Волгага да, Волга дарыясына жана Элик тоого Уралга көчкөнү баяндалат. Ушул Эдил деген дарыя, бул бүгүнкү Волга дарыясы, ал эми Элик тоо деп атканы бул Оролду айтып атат да, ошол көчкөнү баяндалат. Ал эми акыркы жылдардагы археологиялык жана палеогенетикалык маалыматтарга караганда, чындыгында эле кыргыздардын ата тектери Аму дарыясынын боюнан түштүк Уралга миграция жасап, ал аймакта эң биринчи таштан тамдарды салгандары белгилүү Аркайм шаарлар комплексин салып, Абашева сын ташта маданиятын негизлешкени
айгинеленип жатат. Мисалы, Түштүк Уралдын байыркы Аркайым шаар комплекстерин карасак, мисалы, бул могул сиздердин алдыңызда презентацияда. Бул жерде байыркы ошол Уралдагы Аркайым комплекси да, бул баягы азыркы Челябинск областында ушундай мындан 4,5–4,000 жыл мурун салынган, ушундай таштан салынган тамдар табылган да Уралда. Эми ушул тамдарды кимдер салган деген суроо туулат да. Бул жерде ушул Төлөк Төрөкан уулунун жазганында айтып атат, ушу Аму дарыясы менен Сыр дарыясынын боюна ушу Төтөктүн баласы небереси Ыстам бул эмеге көчкөн жөнүндө. Эдил дарыясынын боюна көчкөн жөнүндө айтып атат да. Мисалы, бул жерде мындай сөз бар да: жалгыз Кыркес Ыстамдан, Кыркестен тарап кыр толгон, калың журт Кыркес эл болдук, ата энчи жер Эдилге, атайын келип биз кондук деп атат да. Демек, кыргыздардын мындай түп жери, негизи байырлаган түп жери биринчи ошол Аму дарыясы менен Сыр дарыясынын бою болсо, азыркы мисалы Кыргызстандын деле территориясы бул Сыр дарыянын бою да, нарын суусунун бою. Аму дарыясы болсо тиги Өзбекстандан өтөт территориясына. Иранга бар, Ирандан бардык ошол Афганистандан башталып келет да, Тажикстан территориясынан аны эмеге. Анан барып Арал деңизине куят да. Мына ушул жактан биздин кыргыздардын ушул территориядан Эдилге, Волгага, анан ошол Уралга көчкөндүгү жөнүндө маалыматты ушул китептен айтып атат. Ал эми археология илими ушул китепте айтылган нерсени мына мондай ачылыштар менен тастыктап берип атат. Эми кыргыздардын ата теги ошол Түтөктөн Жавами деп айтылат, Жавами. Ал жөнүндө да кийин айтабыз. Андан Ыстам деп айтылат. Ыстам деп айтылганын себеби бул ыш, анан там да. Бул жерде айтып атат, түрктүн балдарынан айырмаланып, бул таштан там салган экен деп. Мына ошол Ыстамдын доорундагы салынган тамдар азыркы күнгө чейин ушу Аркайым комплексинде Уралда мына моундай турат да. Эми бул болсо Аркайымдеги ошол Ыстамдын тамынын, мындайча айтканда, таштан салынган тамдын ички көрүнүшү бул бүгүнкү күндө музей под открытым небом деп ушундай музей комплекси болуп калган да. Ичинде ушундай комплекс көрсө болот да. Бул деген эң биринчи тамдар экен да, кыргыздардын ата тектери салган. Эми бул Аркайым деген эмне? Бул комплекс кандайча салынып калган? Бул комплекс деген ушул өзү негизинен мындан 4,5 жана 4,000 жыл мурун салынган комплекс деп айтылат. 80-чи жылдары буну ушул Россиянын окумуштуусу, археологу, профессор Геннадий Зданович деген киши экспедициясы менен ушул комплексти ачкан болчу. Анан Владимир Путин дагы 2005-жылы ошол Аркайымды барып көргөн да, Здановичке барып. Анан бул деген байыркы арийлердин ушундай шаарлары болушу мүмкүн деген Зданович ошол убакта баягы ошол мындай божомолдорду жасаган да. Эми ушул Аркайымдын өзгөчөлүгү эмнеде? Аркайымдын өзгөчөлүгү эмнеде? Ошол убакта мындан ошондо
3800-4000 жыл мурун деп атат да. Бул окумуштуулар дагы ошол датаны берип атат. Мындан 3800-4000 жыл мурун салынган, жанагы таштан салынган үйлөр да бар. Андан кийин моундай төгөрөтө үйлөрдү салыптыр да, тегеретте. Ар бир үйдө бир 35-40 эме болгон экен. Квартира сыяктуу да, бир уруу жашаган да, мындайча айтканда. Анан ортосунда моундай ачык ордо болгон. Ал эме мал жандарын бардыгын сыртта жайып ушундай жашашкан экен да. Бул уруучулук эң биринчи, мындайча айтканда, кыргыздардын уруучулук коому түзүлүп баштаган убакыт. Ушул жөнүндө демек көрүп атасыздар, бул китепте айтылган нерселер дагы ошол Волга, Уралдагы табылгалардагы бардыгын тастыктап атат да. Эми эң баягы бесспорный деп айтабыз го, эң мындай талашсыз деген илим бул генетика илими. Ошол Уралдагы Аркайм комплексинен 3900 жыл мурун жашаган адамдын сөөгү табылат да. Ошол жерде 5-6 сөök табылат, бирок ошолордун арасынан бир 2 сөök эркектики болот да. Анан ошолордун ДНКсын аныктаганда могундай R1A гаплогруппасы чыгат да. R1A гаплогруппасы жанагы мен айтып кеткендей кыргыздарга тиешелүү гаплогруппа, R1A гаплогруппасы. Анан кийин, мисалы, мен берде бир аз окуп берейин. 2015 жылдын июнь айында дүйнөлүк Nature журналында Мортен Алентов баштаган эл аралык 68 окумуштуудан турган топ Евразия континентиндеги коло дооруна таандык генетикалык изилдөөлөрдүн жыйынтыгын жарыялаган макала чыгат. Бул окумуштуулардын илимий эмгеги Копенгаген университетинин илимий борборунун жардамы менен жүзөгө ашырылган. Аталган илимий изилдөөдө коло доорундагы ар кандай археологиялык маданияттарга таандык 101 сөөктүн палеогенетикалык анализи жалпыланып талданган. Ошол 101 сөөктүн арасында Түштүк Уралдагы Сынташта маданиятына таандык 5 сөөктүн анализдери чыккан. Алардын экөөсүнүн Y гаплогруппасы аныкталып, экөө тең R1A гаплогруппасына таандык болуп чыккан. Анын бирөө азыркы Оренбург областынын Буланово айылынан табылса, экинчиси Челябинск областынын Пластов районунун Степное кыштагынан табылган. Алардын жашаган доорун археологдор болжолдуу биздин кылымга чейинки 1757-2298 жылдарда жашаган деп белгилешкен. Макала жарыялангандан кийин белгилүү Россиянын окумуштуусу Владимир Таганкин ошол Буланово айылында табылган сөөктүн маркерлерин анализдеп, анын сниптерин аныктаган. Жыйынтыгында сөөктүн ДНКсынын өзгөчөлүк мутациясынын снипи IP1456 деп чыгып, Владимир Таганкин бул кыргыз бутагына тиешелүү снип деп белгилеген. Бул азыркы күндөгү палеогенетиканын так маалыматы боюнча кыргыздардын мындан 3900 жыл мурун жашаган атасынын сөөгү экени аныкталып жатат. R1A гаплогруппасына кирген IP1456 деп белгиленген снип бүгүнкү күндө бир гана кыргыздарда жана түштүк алтайлыктарда
кездешет. Демек бул сөөк кыргыз атасына таандык деп талашсыз жана күмөнсүз айтууга болот. Ушул Төлөк Төлекан уулунун китебинде баяндалган там салган Ыстам атабыздын Кыркез деген уулунун сөөгү да болушу мүмкүн деп. Бул жерде мен божомол деп атам да, жанагы Ыстамдын балдары ушул жерде ошол доордо там салгандыгы жөнүндө жана биздин ошол ата тегибиз 3900 жыл мурун жашаган тикелей ата тегибиз ошол Уралда жашагандыгы жөнүндө далил толук бар бүгүнкү күндө. Муну биз мындайча айтканда тарых сабактарына коркпой эле киргизе берсек болот да. Бүгүнкү күндө ушундай тарыхыбыз. Эми мен жана айтып кеткен ошол жанагы берде IP1456 деген субклад кыргыздарга тийиштүү деп айтып өтпөдүм беле өткөн сабакта. Мына ошол кыргыздарга тийиштүү субклад эми бул жерде көрүнүп турат да, мынакей IP1456 деген субклад чыгып атат. Эми ошол көрүстөндө 3900 жыл мурун табылган ушу кыргыздын ата теги чыккан көрүстөндө мына могундай таштагы ушул эң биринчи бул мындайча айтканда таштан жасалган мындай статуя да десек болот, кичинекей. Муну карап турсаңар, бул таш бүгүн Аркайымдын символу ушул таш болуп эсептелет. Эми ташты байкасаңыздар, бул жанагы биз кыргыздар боз үйдө молдошунуп отурганда ушинтип отурат да, молдошунуп отурганда асманды карап отурат да. Ошол 3900 жыл мурун эле кыргыздын ата бабалары асманды карап, жылдызды, жыл санактарды жакшы жүргүзгөн экен да. Астрологияны өтө бир терең, бийик деңгээлде өздөштүргөн мына ушундай элдер болгон экен. Анан жанагы мен көрсөтүп өттүм, Аркайым комплекси ушундай мындай татаал архитектуралык мындай схемалар менен салынган. Бул нерсени мындай жөндөн жөн эле салып коюуга мүмкүн эмес деп атат да окумуштуулар. Демек алардын маданияты, ушул архитектуралык мындай ой жүгүртүүсү жана пландаштыруусу чийип бардыгын проекттин жасап, анан ошол комплексти салган деген окумуштуулардын мындайча айтканда тыянактары бар да. Эми ушул жерден дагы биз айтып өтө турган нерсе мындай деп айтып атат да, мисалы мындай аталган түштүк Уралда дейт уникалдуу тегерек кыштак комплекстери бар. Много комплексти айтып атат да. Аталган элдер түштүк Уралда уникалдуу тегерек кыштак комплекстерин курган. Ал комплекстердин эң белгилүүсү бул Аркайым. Аркайым түрк тилинен арка тоо деген маанини билдирет деп жазат окумуштуулар жана ошол кыштак комплекстери жайгашкан Аркайым тоосунун атынан берилген. Окумуштуулардын божомолунда бул кыштактар ошол көчмөн элдер тарабынан мындан жана айтып кеттик 3800-4000 жыл мурун курулган деген тыянакка келишет. Бул кыштактардын өзгөчөлүгү алар диаметри 200 метрдей жерге тегерете эки катар жыгач дөңгөчтөрдөн жана ылайдан салынган тегерек кыштактын сыртына тегерете чоң арык казылып, арык суу кой берилген. Жаан жааганда сууну сыртка айдоочу канализация системасы болгон. Тегерек кыштактын ичи өзүнчө бөлүнүп, бир кыштактын ичинде 60 чакты үй болгон.
Мындайча айтканда, көп батирлүү комплекс болгон. Ар бир батирде өзүнүн ашканасы, жатаканасы жана устаканасы болгон. Идиштерди чоподон жасоо, кийим тигүү, кийиз жасоо, жыгач усталык, колону иштетүү менен байма-бай алектенишкен. Ал эми малын кыштактын ичине киргизген эмес, мал жандыкка өзүнчө короолорду салышканын окумуштуулар белгилешет. Мындай кыштактар түндүктөн түштүккө 350–400 километрге жана батыштан чыгышка 120–150 километрге созулуп, бул кыштактардын системасын кыштактар мамлекети же мындайча айтканда страна городов деп окумуштуулар айтат. Ар бир ушундай 60 үйлүү чакан кыштак менен башка кыштактын ортосу 70 километрди түзгөн. Демек, бир уруу экинчи уруудан 70 километр алыстык аралыкта жайгашкан да. Бул ошол убактагы бир күндүк жол. Ошондой эле коло дооруна таандык табылгалардын жалгыз эң чоң ачылышы бул аркаимдиктерден дөңгөлөктүү араба табылган. Демек, алар адам затынын тарыхында эң биринчилерден болуп ат араба колдонгон деп айтсак болот. Мына могул ошол комплекстен табылган, могу жана айтып аткан бул устаканасы, ошол баягы восстановить эткен да эмесин. Устаканасы чоподон идиштерди жасашкан экен ошол убакта эле. Андан тышкары могул ушул реконструкциясы, ошол аркаимден табылган арабанын реконструкциясы. Алар бул жерде айтып атабыз, ат жана башка бодо малга араба тарттырып, аркаимдиктер мобилдүү болгонун айгинелейт. Экинчи жагынан бул арабалар согушка колдонууга да ыңгайлуу болуп жасалган. Ушул аркаимдиктердин дагы бир өзгөчөлүгү алардын мүрзөлөрүнө адамдын сөөгү менен кошо аттарды коюшкан. Бул табылгада аркаимдиктер коло доорунда Евразияда ат менен кошо адамды көрүстөнгө коюуну эң биринчилерден болуп баштаганын аныктайт. Ошол эле учурда көрүстөндөргө адамдын сөөгүн коюу убагында от жагылганын да окумуштуулар баамдашат. Демек, ошол кийинки доорлордо, баягы скифтердин доорунда дагы ушу атты мүрзөлөргө коюшкан да, мына ошол маданият ушул аркаимден кыргыздын ата-бабалары ушул Эдил менен Волганын, ушул Эдил дарыясы, Волга дарыясы менен ушул Уралдын тоолорунда жашап жүргөн убакта эмне десек болот, калыптанган деп айтсак болот да. Эми мен дагы бир айта кете турган нерсе, кийинки доорлордо биз эмки сабактардан дагы өтөбүз. Кийинки доорлордо мындай айтылып атат да, жанагы орусча жазылып атат бул жерде: результаты палеогенетических исследований свидетельствуют, что население культур Андроновского мира является прямым наследником синташтинского или синташтинско-петровского населения. Эти данные хорошо сочетаются с материалами археологических исследований, свидетельствующих о большой вероятности наличия культурной преемственности между синташтинской, петровской и алакуйской культурами, а возможно также и федоровской культурой деп атат. Эми ошол андрон маданияты жөнүндө кийинки, мындан кийинки доорлор жөнүндө биз дагы
эмки сабактарда айта кетебиз. Эми бул жерде айта кете турган нерсе эмне? Бизде ушул негизи кыргыздын санжырасы, ушу кыргыз эл санжырасы, ушу Төлөк Төрөкан уулунун кыргыз эл санжырасы китеби ушу көп нерсеге ушу илимий ачылыштарга, мындайча айтканда, тарых болуп берип атат да, сүйлөп берип атат. Демек, бул 4000 жыл мурун жашаган тарых, жазуу тарыхы жок да. Адам цивилизациясында жазуу 4000 жыл мурунку жазуу жок. Бирок ошол археологияны сүйлөтүп аткан бүгүнкү биздин ушу мына кыргыз эл санжырасы деп айтсак болот. Анан дагы бир кызык нерсе, мен жана айтып өтпөдүмбү? Бул могул кыргыздардын ушул Аму дарыясы, Сыр дарыясынын боюнда жашап турган ушул мезгилде алар биринчилерден болуп ушул атты, анан уйду, өгүз малын үйрөткөн. Ошолорду арабага чегип биринчи жерди айдаганды маданиятын биринчилерден болуп киргизип атат. Мына бул биздин байыркы ата бабаларыбыздын тарыхы деп айтсак болот да. Анан эми мен бир аз болсо дагы ушул Төлөк Төрөкан аксакалдын китебинен ошол доордогу баягы жерлерин окуй кетейин. Мисалга айтканда, бул жерде мынтип жазып атат да. Ошол түтөктөн дейт, түтөктөн жабами дейт да, жабамиден ыстам, жанагы там салган ыстам. Ыстам дештеги себеп бул жакта таштан тизип үй жасап маана кылып отурган экен. Ошол түрк ичинде там жасай турган уста болуп калып, түтөктүн ыстамы деп аталып, ошол ысым менен калыптыр. Түтөк жабами өлүп, ыстам жалгыз калат. Чоң атасы түрк 10 балага кошуп 11-чи бала кылып багып алат. Түрктүн 10 уулу ыстамды там салып жөн турбаган шок немекен деп жаман көрүп калат. Түрктүн барында эле ыстамды өлтүрүп таштайлы десе, атасы капа болуп бир уруп түгөп кетпейби деп өлтүртпөгөн. Ыстам түрктүн аздектешине чоңое берет, күн айланып, ай өтүп, ай айланып, жыл өтүп, ыстам бойго жетет. Түрк өлөрүндө балдарын чогултуп, олтуруп осуят кылат. Чоң катындын балдары силер ыстамга жер зымын энчи бергиле дейт. Экинчи катындын балдары аял алып, үй жайын силер куруп бергиле дейт. Бирок түтөктүн көзү өткөндөн кийин кичи катындын балдары ыстамга аял алып, үй жайын камдап беришке макул болуп, чоң катындын балдары энчи жер беришке макул болбойт. Энчи берип катын алып берсек балалуу болуп көбөйүп, бизге тууган болбой душман болушу мүмкүн деп карайт. Ошол үчүн муну өлтүрүп таштасак кутулабыз дешет. Чоң катындын балдарынын кеңешин кичи катындын балдары угуп калат. Алар ыстамга аял алып берип, качырып жибергенибиз оң деген бүтүмгө келишет. Ыстамга кеңешин айткан соң, ыстам качууга мажбур болуп, айласыздан аялын ээрчитип качып, ээн жерге келип, үңкүр тоолордо жашап калат. Аялын, ушул жерде кызык нерсе бар да. Ыстам аялын маралым дейт. Бул каралдым деген сөз экен. Ушул сөздөн кийин мына ушул бизде кыргыздарда аялын маралым деп калганын себеби мына ушундан экен да. Биздин кыргыздын ыстам атабыздын эң биринчи ушу энебиздин атын марал экен. Ошондуктан кыргыздардын эркектери өздөрүнүн түгөйлөрүн маралым деп
атап калган экен ошол кезден баштап. Анан ошол ыстам 3 перзент көрөт экен. Биринчи перзенти жер кезип жүргөндө туулган үчүн баласына Жеркес деп айтат экен, ат коёт экен. Экинчи перзентине Казап деп ат коёт экен. Энеси Ак Казым деп эркелетип, кийинче аты Ак Кас болуп калат. Үчүнчү перзентине Караан деп ат коёт. Бул үчөө чоң болуп, 2 жан 5 жан болот. Балдар аял алгыдай болот. Кыргыз Ак Маралдан тараган деген кеп ушундан калган экен дейт. Бул сөздөрдү талашуучу эми бул жакта жазып берип атат. Ушу жогорудагы 3 чоң тарыхка негизделгенде ошол Жыргызстан тараган кыргыз деген улут болгондугу анык деп айтат да. Мына ошентип кыргыздын жаралышы ушундай миграциялык толкундарга дуушар болгон. А дегенде мынакей ушул Амудария менен Сырдариянын боюнда жашап, андан кийин 4000 жыл мурун, 4,5 жыл мурун алар ушул Амудария, Сырдариянын боюнан ушул түрктүн балдары менен келише албай, анан кийин жер которуп өзүбүздүн ата конушубуз деп ушул Эдилдин боюна баргандыгы жөнүндө мына бүгүнкү сабак мына ушу менен аяктамакчы. Бул кыргыздын жаңыдан мына жаралып, кыргыз жаңыдан таралып келаткан тарых деп айтсак болот да. Анан эмки сабактарда биз ушул Могул Борбордук Азиядан, ошол жанагы Загрос тоолорунан, ушул мен жана картада көрүнүп тургандай, ушул жактан түштүктү дагы көздөй миграция жасаган биздин ата-бабаларыбыздын туугандары да. Маселен, бүгүнкү күндө ушул биз кепти ушул 4200 жыл мурун жашап аткан элдер жөнүндө айтып атабыз. Ал эми биз билебиз, ушул биздин бүгүнкү күндө ислам дининин бардык диндердин, иудаизм болобу, ислам болобу, ислам диниби же болбосо христиан дини болобу, ошонун бардыгынын мындай апостолу болуп турган бул Ибрахим пайгамбар да. Мына Ибрахим пайгамбардын доору дагы мына ошол 4200 жыл мурун жашаган деп тарыхый маалыматтар ошого алып келет. Эми мен өткөндө айтып өттүм, бизде арабтар дагы кыргыздарга, ошол еврейлер дагы кыргыздарга тууган болуп чыгып атпайбы? Мына ошол доорлордо ушул Борбордук Азиядан, ушул Амудариянын боюнан, Сырдариянын боюнан түндүктү көздөй ушул Эдилге көчкөн кишилер, булар кыргыздардын жана көптөгөн түрк элдеринин ата тектери болуп атат. Булар баягы скифтердин ата тектери, кыргыз элинин жана түрк элдеринин ата тектери болсо, ал эми Могул бүгүнкү күндө түштүктү көздөй ошол Ирандын тоолорун ашып, анан Тигр, Ефрат дарыяларын, азыркы Турциянын территориясына барып калган биздин аталарыбыздын бир туугандарынын урпактары бүгүнкү күндө бул кимдер? Бул ошол Аднанит арабтары жана еврейлер болуп атат да, Ашкенази. Ошолордун арасында күрттөр бар. Ошолордун арасында кийин мына ушул эле Афганистандагы пуштундар бар. Ошол эле Индиядагы, түндүк Индия жана Пакистандагы дагы индустар, пакистанистер бар. Эми бардык эмес, ошол жакта атайын ошол брахмандар, мына ошолор бир кыргыздар менен, кыргыздардын ошол убактагы ата тектери менен бир тууган элдер деп айтсак болот да. Мына ошол жанагы Туран, анан Иран деген сөз дагы бекеринен эмес да. Маселен, кызык нерсеси, жанагы Прометей деп айтып атпаймынбы? Прометей бул гректердин мифологиясында Прометейдин
атасының аты Яфет болуп атат да, Яфет. Яфет. Ал эми бул түтөктүн дагы чоң атасылары Яфеттен тараган болуп атабыз. Бул Куранда дагы, Библияда дагы, бардык китептерде бар да нерсе. Эми булардын албетте жөндөн жөн миф болгон эмес, бул деген ушундай тарыхый окуялардан тараган нерселер. Эми кийинки сабактарда биз ошолор жөнүндө дагы учкай кеп кылабыз. Ошол биздин ата тектерибиздин башка бир туугандары жөнүндө дагы. Андан кийин кыргыздар кантип ошол Уралдан Эдил дарыясынын боюнда жашап жүрүп, ошол жерден көбөйүп, анан бүттүк Евразияга тарап, Кытайга чейин, түндүк Кытайга чейин барып, ошол жака Енисейге, Алтайга хандыктарды орноктурганы жөнүндө, анын кандай генетикалык, археологиялык жана могундай фольклордук далилдери бар экени, ошол жөнүндө эмки сабакта Кудай кааласа сиздерге баяндап айтып беремин. Мен ойлойм, бүгүнкү сабак сиздерге кызыктуу болуш керек. Бүгүнкү күнү сиздер мындан көп маалыматтарды алдыңыздар болуш керек деп. Ушундай урматтуу менин коллегаларым, бул дагы менин хоббим болот. Анан азыр суроолоруңар пайда болуп калса, же кабыл тилектериңер болсо, кол көтөрсөңүздөр, сүйлөсөңүздөр болот. Сиздер менен дагы мен сүйлөшкөнгө кызыктармын. Чоң рахмат.